Наила Абдусалямова бул үйгө 2013-жылы көчүп келген. Турак жай эскилиги жетип, ошол эле убакта үй бүлө мүчөлөрү жыл санап көбөйө баштагандыктан жолдошу экөө кошумча үй салышкан. Бирок электр тогундагы үзгүлтүк маңдай тери менен курулган үйдү өрткө айлантып жок кылды. Алгач имараттын сырт тарабынан келген жалын тургузулган дуалдан башка үй эмеректеринен тартып, эшик алдында турган унааны дагы каптаган. Но оно загорелось с улицы, и мы очень надеялись, что пожар потух. Өрт көчө жактан чыгып, кошуналардын үйүн да каптады. Бул жактагы жашоочулар баарыбыз өрттү өчүргөнгө аракет кылдык. Өрт өчүрүүчүлөр дагы келди. Биз арт жакта имаратты күйүп кетүүсүнөн бир аз да болсо сактап калдык. Бирок биздин үй жарым саат ичинде толук өрттөнүп кетти. Айла жок экен, токтотуп кала алган жокпуз. Колубуздан келген жок. 8 машин приезжало. Пытались потушить, но не удалось. Кечки саат 9-да баштаган өрт Наила Абдусалямованын 7 жылдап курган үйүн мына мынтип бир заматта өрт чалып, бир нече убакыт ичинде күйүп жок болгон. Бул окуя 2020-жылдын 15-ноябрында болгон. Ал эми бул имаратты кайрадан тургузуу үчүн 300 миңден ашык акча суммасы сарпталат. Үй кожекесинин айтымында турак жай коопсуздугунун камын көрүп, жыл сайын мамлекеттик камсыздандыруу фондуна керектүү өлчөмдөгү сумманы төлөп келишкен. Буга байланыштуу аталган мекеме тарабынан жабырлануучуга турак үйдүн негизги кеткен чыгымы төлөнүп берилди. Страховали мы всегда. С момента, когда здесь стали. Биз жылына үйүбүздү камсыздап турчубуз. Андагы төлөнгөн акчаларды эсептеген деле эмеспиз. Тилсиз жөө келип калаарын деле билбептирбиз. Эгерде кандайдыр бир окуя болуп кетсе, биз төлөгөн акчалар толукталат деген толук ишенич жок болчу. Бирок мамлекет чынында эле өз жарандарына кам көрөт экен. Ыраазыбыз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна дагы рахмат айткым келет. Компания. Значит, не все потеряно. И наше государство нас поддерживает, своих граждан. Мамлекеттин камсыздандыруу уюмунда турак жайы өрттөн же болбосо башка себептерден жабыр тарткан жарандарга анын төлөмдөрүн эсептеп, келтирилген зыяндын ордун толтуруп берүү милдети каралган. Ал үчүн ар бир жашоочу жылына тийиштүү акчаны төгүп, турак жайын камсыздандыруусу шарт. Өрт же табигый кырсыгы келип турак жайы жабыркап калса, биз миллиондон 500 миңден 500 миңге чейин айыл жергесинде, шаар жергесинде 1 миллион сомго чейин ордун толтуруп беребиз чыгымдардын. 2020 жылы болсо биз 151 жараныбызга 9 миллион сомдон ашык акча каражатын төлөп бердик. Мына жалпысынан айтсам, 16-жылдан бери айтсам, 600гө жакын жараныбыз 47 миллион сомдон ашык акча каражатын бүгүнкү күндө мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан төлөнүп берилди. Биздин мамлекетибиз толуу өлкө болгондон кийин ар кандай жаратылыш кырсыктары, кышында пожарлар көп катталат. Ошол себептен камсыздандырып койсо, биз өз убагында ыкчам жардам беребиз. Кошумчаласак, аталган мекеме уюшулган жылдан тартып, тактап айтканда 2016-жылдан бери 600дөн ашык кыргызстандыкка 47 миллион сомдон ашык сумманы төлөп берген. Маалымат үчүн айта кетсек, айыл жергесиндеги турак үйлөр үчүн камсыздандыруу төлөмү жылына 600 сом, шаар ичиндегилер үчүн 1200 сомду түзөт. Ал эми жашоочу имарат ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелип, бир жана экинчи топтогу майыптыгы бар адамга катталса 50%. Ошондой эле үчүнчү топтогу майып болсо 100% ченемдеги жеңилдик ала алат. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ, Ала Мөдүн району.